السلام عليكم أصدقائي، أرحب بكم في برنامجنا الرحلة إلى العربية. معكم Olcubay Tashpolatov, مدرس اللغة العربية. Урматтуу достор, биз кечеки темабызды улайлы. Бүгүн исмул фаил минал фи'ли гайри thulaси темасын улайбыз. Бул темабыз кыргыз тилинде 3 тамгалуулардан башка кыймыл аракетти аткаруучу атооштук экен. Анда эмесе төмөнкү сабакка көңүл буруңуздар. Дарраса етішін алып көрсек, дарраса екінші тамғасы тәштік менен келіп атат. Ар бир етішті алғанда біз мудори етіші менен чоң алышыбыз керек болады. Дарраса фи'л мудори юдаррису. Дарраса окутту, окутуп жатат. Болгону я тамгасын мим тамгасын алмаштырып койсок, ушул кыймылды аткаруучу болуп өзгөрөт экен. Демек, дарраса окутту, юдаррису окутуп жатат. Ал эми яны мимге алмаштырсак, мударрисун окутуучу болуп калат экен. Азажа. Демек, мудори этишин алабыз. Юзиджу исмул фаил музиджун болот экен. Кийинкисин караңыз. Насаба юнасибу мунасибун. Тасаввака ятасавваку мутасаввикун. Иртафаа яртафиу муртафиун. Демек, урматтуу достор, болгону ушул этиштердин мудори абалын, учур чактагы абалын алып келүү менен биз исм фаилди жеңил, оңой табат экенбиз. Кийинкисин караңыз. Адара юдиру мудирун. А'та ю'ти. Эң акыркы тамгасы орулуу болгондуктан бул кыскарып кетет экен. Му'тин. Истаджара ястаджиру мустаджирун. Ушул кыймылды аткаруучу бул мустаджир экен. Исташара ясташиру мусташирун. Иштарака яштарику муштарикун. Катышты, катышып жатат, катышуучу. Демек, урматтуу достор, кайсы гана этиш болбосун, ошол этишти биз мудори абалын алып келүү менен ошол этиштин кыймыл аракетин аткаруучу атооштугун табат экенбиз. Урматтуу достор, эгер бул тема сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, комментарий калтырыңыз. Бизди колдоп туруңуз ар дайым. Эмки сабактардан амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.